Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бардыгыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Жүрөгү мээримге толгон Берешен, Айкөл, боордошторум. Мынакей алыскы жерлерде жүрөсүздөр, бөтөн элде жүрөсүздөр, Кыргызстанда эмгектин үстүндө жүрөсүздөр. Кыскасын айтканда Рамазан айында жакшылык иштер менен жарышып калалы деген бир туугандарыбыз бир топ. Мына ошолордун катарында биз Ак-ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду ишибизди ушул Рамазан айында Баткен областынан баштаганбыз. Баткен областында чыныгы муктаждардан кабар алып, андан бери карай мен эң башкы максатым ушул Кыргызстандын четинде жайгашкан, границада жайгашкан областтарды кыдырып чыгалы, колубуздан келишинче муктаждарга кечине болсо да жардам берип, кол сунуп кайталы деп мына ушул уран менен белди бекем бууп сапарга чыкканбыз. Биз азыр Ысык көлдөбүз. Урматтуу мекендештер, Ысык көлдө мынакей азыр 2 күндөн бери Ысык көлдө сонун иштердин үстүндө жүрөбүз. Мына алдыбызда 20 үй бүлө турат бул жерде. Чыныгы муктаждарды өтө бандай карап, тастыктап, жөн эле элдин оозунан эле угуп алып эмес, документтерине да чейин карап, чыныгы муктаждыгын билип, анан колубуздан келген кичине болсо дагы бир Рамазан айында ифтарлыкка мындай баштыкча продукталарыбыз, бунун ичинде эмнелер бар экен мен кече айтып кеттим, бирөөсүн кыскача айтып кетсем болот. Кум шекер бар экен, гречка, күрүч, печенье, конфетине чейин, куурма, жана башка кыскасын айтканда ушу бир топ эле продукталар бар, майы бар, уну бар. Кыскасы колубуздан келишинче ушундай продукта баштыкчаларды даярдап алып, андан сырткары бул эт ушул эменин ичине сала албадык. Себеби баягындай күн ысык дайым болуп кетпесин деп. Анан балдарга дагы дары-дармегине каражат дагы керек болуп калышы мүмкүн деп биз момундай болгон конверттерди дагы даярдадык. Колубуздан келишинче аманаттарды ичине салып. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Ороз айы бүгүн 12-13 күн болуп калды. Дагы бир 16-17 күн калды болгону. 16-17 күндө шашылып калалы. Бул Рамазан айы бир жылда бир гана жолу келет. 12 айдын султаны болгон ыйык Ороз айында көп жакшы иштер менен жарышып калалы дейт элем. Колунда бар мүмкүнчүлүгү барлар. Мынакей алыста жүргөн бир туугандарыбыз бар. Колунда барлар көп, мекендештерибиз көп. Мен сиздерге сунуштайт элем. Колдон келишинче бир адам болсо дагы ооз ачыр ифтарлык кылып калыңыздар дейт элем. Рамазан айында көп сооп иштер жасап калыңыздар дейт элем. Саламатсыздарбы эжелер? Хош келипсиздер. Жакыныраак алабыз. Угула тургандай кылайлы, сураныч. Алла разы болсун. Биз Ак-ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Жалал Абадтан келдик. Сиздерден кабар алып, Ороз айында, Рамазан айында сиздердин дуаңыздарды алып кетели деп, чын жүрөгүбүз менен ошол жактан жол ашып, бел ашып, атай алдыңыздарга келип калдык. Алла разы болсун. Бул дагы бир Кудайдын буйругу, Алла Тааланын буйругу. Булга даярдык менен эмес, Алла Таалам сиздерге бизди жөнөткөн экен, мына алдыңыздарга келип турабыз. Алла разы болсун. Алла Таалам сиздердин кичине болсо да ырыскыңыздарды биз аркылуу чачып койгон экен, мына ырыскыңыздарды алып келип турабыз. Бул дагы болсо сиздердин ырыскыңыздар. Алла Таалам ушундай бир колунда жок мусаапырдын ырыскысын колунда бар инсандар аркылуу чачып коет экен. Мына айтайын дегеним бир нече ушундай бир колунда барлар бар, ошолордун дагы бир топ ырыскысы муктаждарга арналса керек. Чындык бул. Мен бул видеону тартып атканымдын себеби, урматтуу мекендештер, бир нече жаштар бар, инсандар бар, колунда барлар бар, мүмкүнчүлүгү барлар бар. Мына азыр турган жерибиз Ысык көл областы, Нарын областы, Талас областы, Чүй областы, Жалал Абад, Ош, Баткен, ар бир областынын, ар бир райондорунда, ар бир айылдарында кыргыздын намысына жарай турган уулдар бар. Кудайга шүгүр кызмат кылып келатат. Бирок мүмкүнчүлүгү барлар дагы бар, өзүм деп калган инсандар бар. Ошолор көрүп мынандай иштерди ойгонсо экен, ойлонсо экен, карайып кеткен жүрөктөр бир башкача бир сезим алса экен деген ойдо ушундай видео тартылып атат. Туура түшүнөсүздөр. Сиздерди
Мынакей Тажикан эжекебиз турат. Айткандай, Тажикан эжекебиз боюнча мен кыскача айтып кетейин. Бул эжебиз 23 жылдан бери Балыкчы шаарында майыптык борбор ачып, бул жерде 150дөн ашык майыптык балдардын списогун каттап алып, бүт документациясына чейин дело тиркеп алып, анан буларга жардам берип жүрөт экен. Эми бул эжебиз чындыгында Алла разы болсун 65 жашта экен, пайгамбар жашында экен. Чындыгында бул ишти кыла алганы бар, кыла албаганы бар. Бул эжебизге мен терең ыраазычылык билдирет элем. Канчалаган ушундай айыл жерлеринде, райондордо, шаарларда муктаждар бар, алардын үнү момундай айтканда биздеги кайрымдуулук фонддорго жетпей аткандар бар. Мына ушул апалардын, ушул энелердин үнүн Тажикан эжекебиз бизге жеткирди. Мына ошентип эжебиз көпүрө болуп алдына келип турабыз. Сизге чоң рахмат айтам эже. Силерге чоң Рахмат. Алла разы болсун. Кудай буйруса дагы да көп иштерди жасайбыз, кызматтарды кылабыз эл үчүн. Сиздин эмеңиз, историяңыз боюнча, тарыхыңыз боюнча мен түнү деле жөн жатпастан карап чыктым. Кызматыңыз өтө зор экен. Алла разы болсун. Эми бу эл оозунда элек жок. Ар ким ар кандай сөздөр болуп турат. Андай нерсеге көңүл бурбайбыз. Эмне болсо дагы биздин жардамыбыз чыныгы муктажга тийсе болду, биз Кудайга шүгүр кылабыз кыскасы. Урматтуу апалар, урматтуу мекендештер, барыңыздар, документтериңиздер бар. Жакыныраак келебиз. Сиздердин айткандай Тажикан эжекебиз бул апалардын балдарын кыйнабайын деп, балдарын чакырбаган экен атайын. Чакырбаптыр, себеби жүктү көтөрүп кетеби же баланы көтөрүп кетеби деп өздөрүнүн апаларын эле чакырыптыр. Рамазан айында турабыз. Орозо айында турабыз. Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө чындыгында баягында рожденный, ДЦП, инвалидность балдарыңыздар барбы? Бар. Толголок жетим бар менин үйүмдө. Бул сиздин кызыңыз кече карашып жүргөн, Капшонун бираз чечип койсо. Несі ооруйт бул бир эме алайчы. Жакыныраак келип болчу. Бир капталы парализованный, бир капталы иштебейт менин кызым. Бир жагы иштебейтпи? Сол жагыбы же оң жагыбы? Ооя. Оң тарабы? Колу дагы иштебейтпи? Кол иштебейт. Жакшы. Аз дагы ким ала келди балдар? Бул жак кичинекей кыз ким экен? Менин кызым буга деген врожденный дисплазия, буга операция керек, басканда дейин шилтеп басат бутун азыр. Машалла. Намаздабы? Эми биз деметебиз да. Сүннөт намаз окуп жашайбыз ошо. Машалла, Алла разы болсун. Атың ким? Хабиба. Жакыныраак келчи. Ким? Хабиба. Канчадасың? 6. 6да, машалла, Алла разы болсун. Кудай шифа берсин, жакшы болуп кет, Кудай кааласа. Эмне кылыш керек экен? Больницага барыш керек экен. Кайсы больница? Көргөздүңүзбү? Көргөзгөнбүз, жалга деле барганбыз, 4кө деле барганбыз, анан операция керек. Биз азыр шартыбыз жок, өз квартирада жашайбыз. Не деген азыр больницага барсаңыздар? Эмне тоскоол болуп больницага алып барып берет? Эми ошо тыйын керек экен операциягачы. Темир салыш керек экен. Булар шилтеп басатпайбы ментипчи? Баскан сайын Жумабекти алып бардыңыз беле? Ооба. Анан ал айтат кичине тыйын керек экен. Канча кетет экен эле операция? Эми анысын биз былтыр барганбыз. Анысын бери 40 50 миң деп айтканда. Анан азыр жыл сайын эле кымбаттап атпайбы? Азыр темирине карайт экен, арзан темир бар экен, кымбаты деле бар экен. Ошого жараша салышат экен да анан. Ошо азыр ошо тыйын тыпыр жок, ошо мүмкүнчүлүгү жок квартирада жашайбыз. Номериңизди мен жазып алайын, Кудай кааласа операцияга алып барам десеңиз жардам беребиз. Буюрса жардам беребиз. Сиздики ким бул бала? Неден бул бала? Рожденный эпилепсия болуп турганда эпилепсия моянында кистасы бар, башы өсүп кеткен да башында. Жок, болду, кыйнабаңыз. Бул жак балачы? Бул мен байкем кызы, байкем каза болуп калган. Сиз Мен кайсыл жактан келдиңиз? Качсай, кайсыл районго карап калат? Тоң районуна карайт. Тоң районунан келип турат, урматтуу достор, мекендештер. Мен атайыты алыстан келген, мен сизден баштайын. Анда эмесе ушул биздин жардамдарыбыз кичине болсо дагы кабыл алып коесуздар апалар, анан телефон номерибизди таштап кетебиз. Эмне сунуш суроолор болгон болсо байланышсаңыздар, дагы да буйруса колдон келишинче жардам берген аракет кылабыз иншалла. Сарсан болбоңуздар, Кудай кааласа. Onun işleri art türlülerini verip koyunca. Kalganыңыздарга мен четинен баштап бул жактан неме алып баштайын, 20 өз бардыгыбыз барбыз, Сиздер дайыма уже бирбизсиздер. Жок, биз бөлөк. Бияга жеге бериңиз. Хабиба. Рахмат Алла разы болсун алтыным. Кайталап алып калбаңыздар, мына 20 барсыздар,
Бул жака жетебизчи? Экөөңүздөр бирби? Кеңиз алып коюңуз эже. Кичине болсо да ушул нерселерди, аманаттарды иштетип коесуздар. Сиздер бир да? Машалла. Бул жак бала кимден? Бул жак. Жалгыз келдиби бул? Машалла, Алла разы болсун. Сиз да алдыңыз, Эжеке. Дуа кылып коесуздар иншалла, эжелер. Кеңиз эже алып коюңуз. Экөөңүздөр бирби? Бул жак ооруйбу? Эпилепсиямен ооруйбуз. Кичинекейинен баштап. Кичинесинен баштап канчада? Бул эми 18ге чыкты, бирок эми азыр 13 чактык менен ооруп атат. Анан дары алгыла деген, буюрсам ушу дарысын алып берели жазабыз. Постоянно биз көзөмөлдөбүз. Кичинекейинде чыгып алышкан, ошонун аркасынан етип, анан постоянно эпилепсия менен постоянно чогуу жүрөбүз да. Алып барып больницаларга көргөзүп атасызбы? Эми ошону бакамай алып барып байыны картекске тарттырдык. Анан ошо дарылардын кагаздарын жазып беришкен. Ошо дарыларды азыр алалы деп атабыз. Анан аптаген жазган, анысын алып берген. Мындай дарылар жазып берген, ошону бүгүн алалы деп турабыз. Алалы элексизби? Бүгүн алалы деп атабыз ошо. Канча сомдук дары болот экен булар? Билбейм, ошо кымбатыраак деди. Баштык кымбатыраак болот. Канча сом? 3'төн өйдүм. Актабегенин 2,5 алып бердим өткөндө. Кичине өзүм кафеде идиш чуг иштейм. Сиз азыр дагы мага жолуксаңыз, Мына урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз максатыбызга, ниетибизге жеткендигибиз ушул. Бакыт деген ушундай экен, бул биз үчүн бир адамдын дуасын алып, батасын алып, момундай болгон чыныгы муктаждардын жүздөрүнө жылмаюу тартылоо, бул биз үчүн өзгөчө бакыт, чындыгында. Эч нерсе жеткиз бакыт мына ушул нерсе. Ар бир адам ар нерсе менен бир өзүнө рахат алып жашайт экен. Бир адам кумар ойноп, бир адам бильярд ойноп, бир адам топ ойноп, бир адам клубтарга барып, бир адам болсо дагы башка нерселерди кылып, биз болсо урматтуу мекендештер, элдин дуасын алып, батасын алып, рахат алып жашайт экенбиз. Бул Кудайым ушундай алып жаратып коюптур. Чындыгында. Канчалык адамдардын көбүрөөк дуасын алсак, бул мен үчүн бир өзгөчө бакыт. Ушу элдин дуасын алабыз деп жүрөбүз. Ата-энебизге Алла разы болсун, рахмат атам, апам, ушул элдин дуасына бай болгон. Дүйнөгө эмес, байлыкка эмес, элдин дуасына бай болгон деп тарбиялаган экен. Мына буйруса 4-5 жылдан бери бир нече иштерге себепкер болуп жүрөбүз. Бул эми кичинекей болсо да иш чарабыз. Көп адамдар үлгү алсын демекчимин. Май айында Жалал Абадка бир комплекс салганбыз. 8-9 үй бүлө жашай тургандагыдай. Ошол жердин ачылышын кылабыз. Чакырам алдын ала. Барып конок болуп кетиңиздер Жалал Абадка. Конок болуп кетиңиздер. Анан буйруп калса, бул жерден дагы жер чечилип калса, балким маселе болуп калса, Тажыкан эже, ошол комплексти мен сөзсүз Ызкөлгө салам. Бир жакшы жерден беста болуп калса салабыз. Тилегиңе Кудай кааласа салабыз иншалла. Кудайым насип этсе биз салабыз. Ушул иштерди жасайбыз. Кеңиздер эми улууларыңыздар дуа бериңиздер. Бедер мен атын. Бедер алтыным. Ушу жакшынакай султандын уулу болгон жакшынакай Рамазан айында улукайда турабыз алтыным. Ушу кылган соопчулук иштерин ар бирин Аллахым разы болсун алтыным. Ушу ак жол болуп дөтү кармап жүргөсүн. Кудайым кырсыктан чыгармасын, жолуң ачык болсун алтыным. Ушу жигиттен үлгү алса болот эле, ушу кыргызымдын жакшынакай колунда бар, жакшынакай эле бай, жакшы жетишкендикти жашаган адамдар ушу жигиттен үлгү алып, ушундай соопчулук ишти көп кылсаңар жакшы болор эле. Мен деп, мага деп ач көздүк менен жашагандан бул дүйнө жалган дүйнө, 5 күндүк жашоо. Ушул дүйнөдөн өтөбүз, 2 дүйнөдөн рахматынан кем болбой алтын. Ушу баталарыбыз Кудайыма жетсин. Ушу ооруган балдарды баккан энелер аман болгула, балдарынан эл журт аман болсун. Ооруп аткандарга Кудайым шифасын берсин. Ушу дуаларыбыз Кудайым кабыл кылсын. Ооруза кылмагандар оорузалары кабыл болсун алтындарым. Аман бол, бар бол алтын. Алла разы болсун. Оруза кармап аткан дүйнө жүзүндө бардык мусулмандар эң сонун дуаларды кылып атат турган баары эл журтка жана сага өзгөчө
жаадырсың Кудайым. Алып сүйінбей, беріп сүйінгіле дейді. Сен беруші қолдарынан болып атасың, эми себеп болып. Алла разы болсын, айланайын. Ишиңе ийгилик. Сен жана эме каякта деп атасың, салган үйүң. Атаң менен мен дайыма көреміз. Сен менен аралашып эле жүрөм, жана бир атаң бар го. Ошондой иштерди токтотпой кыла бер, өмүрүң узун болсун, берекелүү болсун. Не деп айтарыбызды да билбей атабыз. Кудайым жакшылык жаадыра берсин. Эки дүйнө кем кылба, Аллахтан башка эч кимге муктаж кылбасын сени. Анан баарыбызга Алла разы болсун, баарыбыз кандай сүйүнсөк, сени Алла ошондой сүйүнсүн. Рахмат. Алла разы болсун баарыңыздарга, Алла разы болсун. Карман орозоңуздар кабыл болсун. Дагы бир жолу балдарыңыздарга Кудайым шифасын берсин. Сиздерге рахмат. Ошондой баланы таштап койбостон, баягы керче дагы баласын жумшагым дейт, карга да баласын аппагым дейт дегендей, азыр көпчүлүк кээ бир энелер бар, арада бар. Ушундай бир инвалид төрөлүп калган балдарын кароосуз калтырып, балдар үйүнө таштап койгон апалар бар. Мына ошо аталар бар. Мына ошолор сиздерден көрүп үлгү алсын. Ошондой балдарды карап аткан сиздерге рахмат. Алла разы болсун. Кудайым күч-кубатты сиздерге берсин. Балдарыңыздарга чоң ысык салам айта барыңыздар. Ошол балдар дагы Кудайым шифасын берип, жакшы болуп, кыргызымдын сыймыктары болуп, Кыргызстан элине, мекенибизге, дини исламга кызмат кылган салиха уул кыздардан болсун. Эң болбоду дегенде мына биздей болуп элге кичинекей кызмат кылсын. Алды бизден да нарага кызмат кылсын иншалла. Рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы жетип алыңыздар, жакшы барыңыздар. Ана мен пакеттерди эме кылып коюна, бирден бул жактан каракка өтө береткенбиз. Бул жерден мына уулар Жол ачып койсоң. Бисмилла. Алып аткандарды да эме кое берели, тартып. Эне өтүңүз, сизден баштайынчы. Мына мынакей, мен сизге берип атам мынакей. Балаңыз бар беле жок беле? Бар, Балдар кармашат. Канакей, калганыбыз бирден, эне сиз дагы кармайсыз. Allah razı olsun. Kayda жүрсün, yüzüm жарык болsun алтыным. Медер. Hazır. Bu yakta tanıştırayın. Hazır iki balası. Tarkat koyun. Hazır. Kamerada tartılıyor. Bu kişinin degen bir invalidi var. Anan 3 yetimi var teki kişinin. Ben hazır aytamaz. Kanaki, bu olacak koyuyorlar. Aha, alıyoruz ha. Bu kişinin balası invalid. Özü 3. mınat, 3. 4. operasyona gidiyor. Ama gel. Otar karanlık ha. Anam şundayla çıktı Medar. Birden alıyorsunuzlar, beni karavağınızlar. Kanaki alıyoruz. Aytpaysanız söylemeyin. Birden alıyorsunuzlar, çözünüzler ova. Ben harbinizler deme kılbayın ha. Aha, adaşpay alabız. Bardığınızga jetsin ha. Mağazadan beraber istiyor ya. Hazır Ezgi, hazır. Ama ya o şunu bir yalan durur. O açığa çıkacak yemeğin içinde. Tamam. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, кайрадан Ысык көл кереметтүү, касиеттүү Кыргызстаныбызды дүйнөгө тааныткан Ысык көл областынан жалпыңыздарга жылуу салам айтам. Ысык көлдүк туугандардан Алла разы болсун. Кудайым буйрук болгон экен, Рамазан айында ушул жерде кичине болсо дагы сооп иштерине ээ болуп кетип атабыз. Кудайдын буйругу. Аллах таалам Медер сага сооп иштери Баткенде дагы бар, Ысык көлдө дагы бар, Нарында дагы бар деп жазып койгон экен. Ошол жерлерге барып, сооп иштерин алып, элдин дуасын алып кеттим. Мына ушундай достор. Бул дагы болсо бир Кудайдын буйругу. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Алла разы болсун. Биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду дайым эл үчүн кызматтабыз. Элде кандай көйгөй болбосун, колубуздан келишинче кызмат кылган даярбыз. Жеке менин өзүмдүн ураным
Элимдин көйгөйү мен үчүн баарынан жогору турат. Ошондуктан биз өзүбүздүн жашообузга дагы убакыт бөлө албастан мына ушул иштердин үстүндө жүрөбүз. Мына ушул иштерди калтырып койболу деп, ушул иштерди эң бийиктикке алып чыгып, көпчүлүк жайылсын, көп адамдар үлгү алсын, Кыргызстаныбызда бир да муктаж калбай калганга чейин кызмат кылалы, ден соолугубуздун аягына чейин аракет кылалы деп мына ушул ураан менен кетип баратабыз. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Айрыкча ата-энеме рахмат айтам. Ушундай эл улуу кылып чоңойтуп койгон эжекелерибизге рахмат айтам. Татыктуу сабагын берип койгон абаларыма, чоң энелериме мына кече күнү мага өтө өзгөчө насаатын, тарбиясын берип чоңойткон тайынем бул жашоо менен кош айтышып кетти. Жаткан жери жайлуу болсун. Ар бир иштеримде кубанып, сүйүнүп, алдына барып, тайыне ушундай иштерди жасап келдим деп кубанып, дубасын алып, кайра ишиңди улап кете бер деп башкача дубасын берип турат эле. Мына ошондой кеңеши менен башкача адамман айрылып калдым. Эми бул жашоо ушундай экен. Бүгүн барбыз, эртең жок экенбиз. Эртеңки күнү эмне болорун бир Кудай билет экен. Ошо күнгө чейин үлгүрүп жетишип калайлы, жакшы иштерди көп жасап калайлы. Бардыгыбыздын барар жерибиз мына ошол жер. Байдын дагы, кедейдин дагы бардыгыбыздын бара турган жерибиз бир эле жер. Айырмаламайт, бир эле жерге барабыз. Бирок ошол жака эмне иш кылдың деген суроо келгенде мына ушундай иштер менен бара тургандай болойлу дейт элем. Рахмат, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Алла разы болсун. Дагы бир жолу кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду дайым кызматты кылганы даярбыз. Кошулуңуздар, шериктеш болуңуздар, сапарлаш болуңуздар. Биздин WhatsApp номерлер 705 мен 337790. Сунуш суроолор болсо кайрылыңыздар. Анан ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар дейт элем. Себеби көп адамдар көрүп, үлгү алып, көп адамдар көрүп ушул иштер жайылса экен дейт элем. Бирөөнүн жардам берүүсүнө себепкер болуп калайлы дейт элем. Рахмат, урматтуу мекендештер. Касиеттүү Ысык көл жеринен дагы бир жолу жылуу салам. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун. Медер оңу деген биздин айыпбалдар коомунун атынан сага деген бүгүнкү берген жардамың үчүн ушул кагазда болсо Былгадар письмону алып койчу алтын десе. Машалла. Анан сага деген аябай чоң рахмат, ыраазыбыз, тазим. Сендей балдарыбыз көбөйө берсин. Баягы инвалид баласы бар дегенде көз жаш аласың. Мен да инвалид бала баккам, бир эмес, экини баккам. Ошонун бирөөсү 3 жыл болду каза болуп калганына. Бирок ооруса деле жок жоготкон аябай жаман экен. Кудай таалам энени баладан айырбасын. Анан кийин деген мен башыман өткөндү элдин башына айтпайм, өтпөсүн андай. Ошон үчүн мен деген эмне үчүн ушуларды деген балдарын детдомго таштабасын деп ушул колуман келген жардамды тияка бияка жалдырап отуруп, чакырып алып келип туруп бердиртем. Мен буларга деген сен тигиндейсиң, мындайсың деп инвалид баланын рызкысы үчүн бердиртип атам мен ошону. Ошол баланын рызкысы көз көрбөсө деле, кулак укпаса, тили сүйлөбөсө деле, жалдырап орукчан болуп асманды карап эшикке чыгып, бир адам менен кошулушуп сүйлөшө албаса деле, ушу бала үйүнө көтөрүп баргандан кийин менин тамагым, менин зарплатым келди деп ойлошот. Ошондой болсун деп туруп, мен ошо балдардын көңүлү үчүн, көңүлүн көтөрүш үчүн жасап атам. Бул жерде андай-мындай сөздү түшүнбөгөн кишилер айта берсин. Айтканы менен эмне? Бирок силерге окшогон балдар көбөйө берсин. Ушунча балдардын сообу силерге тийсин, даражаңар көтөрүлсүн. Кудай таалам силер бизге 5ти берсиңер, Кудай таалам 500дү берсин силерге. 10 эсе берсин. Анан кийин эми ушул балдарга неметкен Кудай тааламдын балдары булар деген. Ушундай эми башка кишинин башына түшпөсүн инвалид бала. Амин, жакшылык болсун. Рахмат айткан жеске да өзгөчө рахмат айткан эже. Алла разы болсун. Ушул муктаждардын атынан, жалпы элибиздин атынан, биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мына кечээден бери барган муктаждыктарыбыз, мына келген муктаждыктарды деле жада калса мага калган берге келбей калган муктаждарыңыз деле кайрылып жазып атышат. Чындыгында бир топ жылдан бери буларга жардам берип, колуңуздан келиши кызмат кылып жүрөткөнсүз. Сизге рахмат. Алла разы болсун. Өзгөчө рахмат. Азыр сиз буларды чогултпаганда, бул
апаларды мен кайдан тапмак элем. Мына сиз себепкер болуп атасыз. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат эжелер. Ошон үчүн биз сени менен иштешкенге любой время күндүсөң күн түндөсөң түн даярбыз. Рахмат эже. Кудай кабыл. Анан дагы İşteşiyoruz. Bu işimizin başı buyuruz ha. дагы бир көйгөй эже айтып койсоңуз. Эмне көбөй? Үйдөгү жетимдерди айтып атам. Бул кишинин үйүндө сенин оозуң бар да өзүңдүкү. Мен Ece, hazır men al emelerdi отдельно алам. Hazır sizlerden her birinizden көйгөйүңүздөрдү сурайм. Bizde эфир тартып атат. Мен эл менен коштошуп коюн, ha. Урматтуу достор, барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Мен күтпөгөм. Ысык көл жеринен момундай ыраазычылык баракчасында алып кетип атабыз. Мынакей Тажикан эжебиздин колунан ушундай бир ыраазычылык баракчасын алып кетип атабыз. Бул да болсо биз үчүн чоң сыйлык. Себеби адам оозунан эки ооз гана жел менен чыгат. Жакшы сөзүн айта албай калган заманда мына ушундай апаларыбыз, эжелерибиз дубасын берип, жакшы сөзүн айтып, ыраазычылык баракчасын билдирип кетип атышат. Рахмат, урматтуу мекендештер. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Кеч болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерге да чоң рахмат. Салам алейкум.